Aqilay Begaliyeva bu yil o'rta maktabni bitiradi. 11-sinf o'quvchisi. Hozirda u umumrespublika testida yuqori ball olish uchun qo'shimcha mashg'ulotlarda qatnashmoqda. U 1 yildan buyon xususiy o'quv markazida testga tayyorgarlik ko'rmoqda. Uning ta'kidlashicha, bu 1,5 oylik kursi uchun 6,5 ming so'm sarflagan. Maktab bitiruvchisi boshlang'ich ta'limni maktabda olsa-da, test formatiga tayyorgarlik odatda o'quv markazlarida amalga oshiriladi. Maktabda это только базовые знания, а вот там уже более o'rtaning o'zining jeki вопросторунун упоргат ошолорго. Ар бир жакта ар кандай акча. Бул ар бир окуучунун по возможности экенин билбейм, бирок некоторлардыкы жок, некоторлардыкы бар. И буга көбүнчө ата-эне төлөйт. So'nggi yillarda o'quvchilar o'rtaga tayyorgarlik ko'rish uchun faqat xususiy o'quv markazlariga borishmoqda. Shunga ko'ra, o'quv markazlari soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa katta shaharlarda bitiruvchilarning aksariyati darsdan tashqari mashg'ulotlarda qatnashadi. O'sh shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'ining so'zlariga ko'ra, maktabda o'qiyotganda o'qituvchilarga o'quvchi umumrespublika testiga tayyorlanadigan tarzda ta'lim berishi aytiladi. Ammo darsdan tashqari kurslarni tashkil qilish qonunga xilof ekanligi aytildi. 11-klasslardan o'qitgan muğalimlerdi bağıt berip qo'shimcha daярдоо боюнча мындай милдеттендиргенбиз. Бул жерде эми негизинен программасы дал келбейт дегендик эмес. ЖРТ ошол мектеп программасына ылайык эле түзөт. Бирок ЖРТнын жана түзгөн суроолору жөн гана жаттамай, жана көргөзөрүн гана аныктаган эмес, ошол маселени чечүү, ойлондуруу, салыштыруу, сынчыл көз карашын өнүктүрүүгө багытталат да. Ошо берүү методикасы бирок өзгөчө. Бирок азыркы жаңы билим берүү стандарты дагы ошол балдарды илгеркидей тек қана жаттап, тек қана көргөзөрүн гана текшерүүчү эмес, ошол алган билимин турмушта канчалык пайдаланылат, алган маалыматын сын көз караш менен кабыл алып, мындай салыштыра билеби, ошол дараметин аныктаганга багытталып атат азыркыбызда элечи. Мындай жалпы республикалык тестирлөө мындай да. Мектеп программасынан бир кадам да чыкпайт. Болгону суроо берүү стили бир аз башкачараак, анан логикага таянган. Ошон үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө 11-класстын окуучусу мектеп программасындагы темаларды деле мыкты окуп, даярданса деле негизи болот. Анан бирок ошол аналогия деген эмне, сүйлөм толуктоо деген эмне, окуу жана түшүнүү, мына ушулар боюнча түшүнүк алсын деп булак тиркемеси иштелген. Андан сырткары тестинг кейжи сайты иштейт. Мына ошол жерден деле акысыз тесттерди алып даярданса болот. Ата-энелерге деле, коомчулукка деле мындай так кесе айта алам. Жалпы республикалык тестирлөөдө мектеп программасынан сырткары бир да суроо келбейт. Tahlilchilarning ta'kidlashicha, o'rtaga shunchaki test emas, balki o'quvchining kelajakdagi istiqbollarini belgilaydigan muhim imtihon. Chunki oliy ta'lim muassasalaridagi byudjet o'rinlarining aksariyati ushbu test natijalariga ko'ra taqsimlanadi. Pedagogika fanlari nomzodi Xushtarbek Kimsanov o'rta bilan bog'liq bir nechta masalalarni qayta ko'rib chiqish zarur deb hisoblaydi. Masalan, o'rtadagi savollarning maktab o'quv dasturiga mosligini ko'rib chiqish lozim. ЖРТга берилген суроолорду бүткөндөн кийин, ал өнөктүк өтүп бүткөндөн кийин толук ойдон коомчулукка ачык жарыялап салыш керек. Үчүнчүсү, ЖРТга даярдык көрсөтүүчү мыкты билген, ушул багытта билимдүү болгон ага эжекелерди айылдарга барып сабак бериш үчүн окуу борборлору менен келишимдер түзүп ишке ашыруу максатка тезирээк жетүүнү айгинелейт. Анткени бардык балдардын шаарга барып билим алганга мүмкүнчүлүгү жок, каражаты жок, убактысы жок. Аган өзүңдүкү болсо жеңең жат дегендей, эжең өзүңдүкү болсо жездең жат дегендей болуп, шаарга келип алар адаптация болгонго чейин эле бир нече ай өтүп кетет. Алар жакшы билим албай эле, тескерисинче өзүнүн буга чейинки алган билимин дагы унутканга ылайык жагдайлар түзүлүп калгандыгы өкүнүчтүү. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab ota-onalar ham o'rtaga tayyorgarlik ko'rish katta moliyaviy yuk ekanligini aytishadi. Buning sababi har oy minglab so'mlar qo'shimcha kurslar, test bukletlari va repetitorlarga sarflanadi. Lekin ta'lim sohasi vakillari so'nggi yillarda test natijalari yaxshilanayotganini aytishmoqda. Bu yil O'sh shahridagi maktablarni 3251 o'quvchi bitiradi. Ulardan bugungi kungacha 2463 o'quvchi umumrespublika testining birinchi bosqichiga ro'yxatdan o'tgan. Statistikaga ko'ra 2024-yilda O'sh shahridagi bitiruvchilarning 75% chegaraviy balldan o'tgan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich 78% ga yetdi. Umida Mirzabayeva, Asilbek Tag'aybekuli, Ma'ruf Shakirov, O'sh.